Ошолордун ичинде изилдөөнү өткөрсө, биздин тубаса жүрөк оорусу бар балдардын пайызы оорусу да башка региондорго караганда абдан чоң болот. Башка региондорго салыштырмалуу Баткен облусунда тубаса жүрөк оорусу менен төрөлгөн балдардын саны күн санап өсүүдө. Буга дарыгерлер бала эненин курсагында экенде туура кам көрүлбөгөндүгү, жарандардын өз убагында дарыгерлердин көзөмөлүндө болбогондугу себептешет. Биздин кош бойлуу келиндер убагында кайрылбайт. Убагында өзлөрүнүн кандайдыр бир оорулары болсо, кош бойлуулукка чейин аны дарыланбайттар. Анан ушундай бир кандайдыр обследованиялар бар атайын. Аны өтпөйттөр. Анан кийин бара-бара төрөгөндөн кийин уже бала ушундай оору менен төрөлүп атат да. Ошон үчүн мен элибизге кайрылат элем. Ата-энелик болгон дагы бул чоң жоопкерчилик. Белгилей кетсек, Кореянын кардиохирургиялык Милау фонду дүйнө жүзүндөгү 22 өлкөдө жүрөк оорусуна кабылган балдарга жардам берет. Анын ичинде Кыргызстан да бар. Аталган фонд 2018 жылдын ушул күнүнө чейин кыргызстандык 100 балага бекер операция жасаган. Бизде 22 өкмөттүн балдарга жардам берип атабыз. Бул мааниси деген президент өзүнүн ой пикиричи бир жылында 22 өкмөткө ал кыдырып иштеп атат. Мен дагы Кыргызстанга ал чакыруу үчүн аракет кылып атам да. Бир жылында бир жолу чок дегенде, кээде дагы 2 жолу чакырып, ар бир областыны мен көрсөткүм келет. Шашып аткандыктан Монголияда бир ай ал турат, Вьетнамдагы, дагы Камбодияда бир ай ушундай эле ал жатат да, тиги жерде. Кыргызстанга ал өзү бир жылында 2 жолу келди, дагы быйыл дагы бир жолу келди. Эмдиги жылы мен 2 жолу мен чакырып көрсөтүш керек. Операция Кыргызстанда же Кореяда жасалат. Азырынча так аныктала элек. Операция мезгилинде балдар кайсыл жерде болбосун окуусун улантууга мүмкүнчүлүк да алышат. Долбоордун алкагына ылайык операция болгон жаш жарандар келечекте жогорку окуу жайда аяктап, чет тилин жакшы өздөштүргөн болсо, Кореяда магистратураны бекер окуп, тамак ашында каржылоого алат. Булардын жардамы менен болгон балдарга келечекте булар чоңойгондо алар английский тилини жакшы өнүгүп алса, анан жогорку окуу жайыны бүтсө, магистратураны бекер Түштүк Кореяда биз окутуп беребиз дейт. Окутуп, силерге жакшы кадр кылып даярдап беребиз деп атат. Демек, булар жүрөктү операция кылганда бул жөн эле жүрөк, жаңы жүрөк эмес, жаңы жашоо, жаңы өмүр берип атат. Ошол менен чогуу келечекте буларга дагы көмөк көрсөтүп, дагы булардын турмушунда мындай бир жол таап кетишине жардам берип атат да. Ал эми бүгүнкү күндө Баткен облусунун аймагында тубаса жүрөк оорусу менен жабыркаган балдардын тизмесин тактоо иштери жүрүп жатат. Жалпы 1 жаштан 15 жашка чейинки бул дарт менен ооруган балдардын операциясы бекер жасалмакчы. Азыр кимде ким баарыңыздар, эгерде балдарыңыздардын оорусу болсо, ушу дарыгерлерге, жергиликтүү дарыгерлерге кайрылып, ошол диагнозун койдуруп, анын документтерин даярдап, биз анан ошого жараша тизмени даярдап, анан ошол фондко кайрылайык деген планыбыз бар. Ошон үчүн азыр тез арада бардык кайрылыш керек өзүнүн дарыгерине. Дарыгер чогултуп, анан бизге алып келет, биз облустук өкүлчүлүк аны тизмени тактап, анан кийин буларга кайрылып, ошол региондогу болгон, аймактагы болгон жарандарга булар 100%га чейин операцияны көтөрүп беребиз деп атат. Операцияны балким Кореяга алып барып өткөрүшөт, балким Бишкекте да өткөрүшү мүмкүн да. Кыргызстанга кенен жайылып калган бүгүнкү күндө ошонун катарында болуп, Баткен облусунун аймагындагы, анын ичинде Баткен районунан дагы ушу азыркы күндө ошол 15 жашка чейинки жүрөк кан тамыр оорусу менен жабыркаган балдардын жардам берүүнүн бир четинде биз дагы барбыз. Андыктан аталган дарт менен ооруган балдардын ата-энелери Баткен облустук ооруканасына кайрылса болот. Кореянын кардиохирургиялык Милау фондунун Кыргызстандагы өкүлү Чой Мин Гён Баткен облусуна келди. Ал облус аймагында тубаса жүрөк оорусу менен жабыркаган балдарга жардам көрсөтүп, бекер операция жасайт. Айчурок Каныбек кызы Жорубек Кубанычбек уулу, Малина ТВ, Баткен облусу. Так, жана баягы бир список кылганга биз аракет кылсак